Эми экинчи темабыз бул мамлекет менен укуктун өз ара байланышына арналмакчы. Дайыма ушул суроо өтө бир көп берилүүчү суроолорго кирет. Мамлекет биринчи жаралганбы же болбосо укук биринчи жаралганбы коом тарабынан? Же мамлекеттин дагы көбүрөөк ролу барбы же укуктун коомдо, өлкөдө ролу чоңбу дегенчи. Мамлекет менен укук бирин бири бөлүп алып түшүндүрүлгүс бир, ажырагыс бир эки элемент болуп саналат. Экөө тең заманбап коомдогу коомдун же болбосо заманбап бүгүнкү цивилизациянын эң негизги жетишкендиктеринин жыйынтыгы деп атасак болот да. Бүгүнкү демократиялык мамлекет, укуктук мамлекет түшүнүгү жана бүгүнкү баягы укуктук тартип же болбосо укуктук өлкө деген түшүнүктөр. Ошондуктан эки бул элемент, эки нерсе дайыма параллелдүү түрдө бир калыпта өнүгүү менен бири-бирине тынымсыз таасир берип туруучу өзгөчөлүктөргө ээ болуп саналат. Укуксуз мамлекет болушу мүмкүн эмес. Укуксуз мамлекет дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Укуксуз мамлекет дегенде бул мамлекеттин жоктугун түшүнөбүз. Же болбосо мамлекеттин тартиптин болбостугун биз баягы элестетсек болот да. Биз кыргыз эли катары эки жолу убактылуу түрдө мамлекетсиздик же болбосо убактылуу түрдө укуктук тартиптин чегинен чыгуу синдромуна кабылдык. Бул баарыңыздарга белгилүү. 2005 жылы баягы улуттук төңкөрүштөн кийин жана 2010 жылы апрелдик революциядан кийин белгилүү убакта мамлекеттик органдар өзүнүн функциясын аткара албай калды. Укуктук талаадан жалпы коомчулук дагы мамлекеттик органдардан да чыгып кетти. Ошонун натыйжасында коомдо өтө көп баягы бир сөз менен айтканда биз хаостук абал жаралды да. Бир эле Бишкек шаарында бир канча магазиндер, бир канча соода борборлору талоончулукка учурады. Бул эмнеден кабар берет? Демек, мамлекетсиз, укуксуз коом өнүгүшү же болбосо белгилүү бир стабилдүүлүккө жетиши мүмкүн эмес. Ошондуктан кыргыз элибиздин бүгүнкү күндөгү эң жетишкендигинин жыйынтыгы, эң жетишкендигинин өзгөчөлүгү бул кыргыз мамлекети. Ал эми кыргыз мамлекетинин жетишкендиги бул Кыргыз Республикасынын конституциясы жана конституциянын негизинде калыптанган укуктук системабыз болуп саналат. Ошондуктан бул эки компонент, эки элемент биздин коомдогу эң чоң маанилүү баягы өзгөчөлүктөр болуп саналат да. Жетишкендигибиз болуп саналат десек болот. Бул темада мен мамлекет менен укуктун өз ара байланышы же болбосо мамлекеттин укукка болгон таасири жана укуктук эрежелердин мамлекетке болгон таасирин аныктап кетмекчимин. Эңириде мамлекет кандай таасир этет укукка? Биринчиден, ар бир өлкөдө мамлекет гана укук чыгаруучулук ыйгарымдуу укукка ээ болуп саналат. Бул эмне деген түшүнүккө алып келет? Албетте, өлкөдөгү укуктун калыптанышы, өнүгүшү, өлкөдөгү укуктун заманбап талаптарга жооп бериши жана өлкөдөгү адамдардын ортосунда мамилени ыраттуу түрдө жөнгө салуучу укуктук эрежелердин жакшырышын мамлекеттик органдар жана мамлекет камсыз кылып турат да. Ошондуктан мамлекет баягы дүйнөлүк өнүгүүнү тынымсыз изилдөө менен, дүйнөлүк прогрессти тынымсыз изилдөө менен экономикалык, социалдык, саясий жана маданий жааттарда жетишкендиктерди эске алуу менен анын кыргыз элине, Кыргыз Республикасына таасирин да аныктоо менен ошол дүйнөлүк
дүйнөдөгү болуп жаткан өнүгүүлөргө жараша укукту тынымсыз эмне кылып турат экен, жакшыртып турат, өзгөртүп турат, анын заманбап талаптарга жооп беришин камсыз кылуучу негизги укуктун автору болуп саналат да. Албетте бул биринчи мамлекеттин укукка болгон таасиринен кийин мамлекеттин экинчи да таасири келип, укукка болгон таасири же болбосо укукка болгон мамилеси аныктасак болот да. Бул коомдук социалдык экономикалык өнүгүүнүн анализдөө менен, ички өнүгүүнү анализдөө менен, коомдук талаптын өнүгүшүн, өзгөрүшүн анализдөө менен мамлекет ошол коомдук талапка же болбосо өлкөдөгү жарандардын талабына туура баягы жооп берген, мыйзамдарды камсыз кылып туруу милдетине ээ болуп саналат. Бул жерде бир нерсени айтыш керек. Кээ бир мыйзамдар бул коомдук талапка туура жооп берүү менен, коомдук талапты ишке ашыруу менен коомдогу өнүгүүнү бир ыраттаса, өнүгүүнү жолго койсо, экинчи мыйзамдар бар. Бул коомдогу өнүгүүнү эске албоо менен кабыл алына турган болсо мыйзам же укуктук эрежелер, анда эмнеге алып келет экен? Бул өнүгүүгө эмес, кайра регресске, артка өнүгүүгө. Коомдогу бир мындай мыйзамдар өнүгүүнү белгилүү бир баягы тоскоолдукка учуратат да. Мамлекеттин укукка болгон эң негизги маселеси, укук бир эле кагаз жүзүндө прогрессивдүү болбош керек. Укук кагаз жүзүндө эле, документ жүзүндө, жазылуу жүзүндө дүйнөлүк баягы заманбап талаптарды орнотпош керек. Мына ошол талаптарды реалдуу түрдө турмушка ашыруусу зарыл да. Мына ошондуктан мамлекеттин эң негизги ролу бул укуктук эрежелердин ишке ашыруусуну камсыз кылуу болуп саналат. Биринчиси бул укуктук эрежелердин жарандар тарабынан ишке ашыруусун, коомдук уюмдар тарабынан ишке ашыруусун камсыз кылуу болуп саналат. Бирок ошол эле учурда мамлекеттин эң негизги ролу бул мамлекеттин өзү кабыл алган мыйзамдарды өзү аткаруусу жана өзү баягы толугу менен ишке ашыруусу болуп саналат. Бирок тилекке каршы кээ бир эми бул жерде мамлекеттин укуктук эрежелердин ишке ашыруусу дегенде эмнени түшүнөбүз? Мамлекет эми мамлекетти өкүлчүлүк кылган мамлекеттик атайын органдар бар. Парламент десек болот, өкмөт десек болот, президент десек болот, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жана башка. Мамлекеттин укуктук эрежелерди ишке ашыруусун камсыз кыла турган мына ушул органдар болуп саналат да. Президенттен баштап жергиликтүү баягы бийликтерге, айыл өкмөттөрүнө чейин. Демек, мамлекеттин укуктуу ишке ашыруусу мына ошол мамлекеттик органдардын, кызмат адамдардын, кызматчылардын укуктук эрежелерди ишке ашыруу менен укуктук эрежелердин ишке ашыруусун камсыз кылуусунун айтат экенбиз да. Бирок тилекке каршы кээде мамлекеттик органдардын өзүлөрү баягы укукта орнотулган эрежелердин чегинен чыгуу, укукта орнотулган эрежелерди бузуу баягы иш аракеттерине биз дайыма кээде күбө болобуз да. Бул албетте жагымсыз, укук менен мамлекеттин ортосунда жагымсыз жагдай болуп саналат. Эми мамлекеттик органдар эгерде жарандар тарабынан же болбосо укуктун субъектилери тарабынан бузулган укуктук эрежелерге карата мажбурлоочу чараларды колдоно алат. Мажбурлоо чараларын колдонуу деген эмне? Бул укуктун катышуучуларына, субъектилерине ошол укуктук эрежелердин аткарбаса, укуктук эрежелерди бузса, укуктук эрежелерди туура эмес пайдаланган учурда, то есть туура эмес бузган учурда аларга карата административдик жазаларды колдонуу,
жарандык жазаларды колдонуу, андан кийин кылмыш жазаларын колдонуу мүмкүнчүлүгү бар болуп саналат. Бул жерде негизги маселе эмне болуп саналат? Негизги маселе ошол мамлекеттин мажбурлоо чараларын колдонуу менен жалпы жарандардын же болбосо укуктун субъектилеринин мыйзамдарды туура аткаруу менен туура мыйзамдардын талаптарын ишке ашыруу менен коомдук тартипти орнотуу болуп саналат. Ошондуктан мамлекеттин мажбурлоочу чарасы бул адамдарга белгилүү талаптарды, милдеттерди орнотуунун натыйжасында коомдун ыраттуу түрдө өнүгүшүн жана коомдогу тартипти сактоого негизги баягы колдонуучу мажбурлоо чара болуп саналат. Эми мамлекеттин дагы бир бүгүнкү күндөгү мамлекеттин өзгөчөлүгү, мамлекет укукка өтө күчтүү колдоо көрсөтүү менен заманбап мамлекеттер жол укукту расмий идеологияга айлантат. Бул расмий идеология эмнеден кайсыл терминдерди биз билебиз. Укуктун расмий идеологиясы деген бул укуктун үстөмдүгүн ишке ашыруу менен мамлекеттеги ички мамилелерди укуктук тартипте жөнгө салуу менен укук эң негизги эреже, эң жогорку эреже жана мамлекеттик жогорку кызмат адамдарынан баштап эң төмөнкү кызмат адамдарына чейин ар бир субъектисине мамлекетте жашаган ар бир адамга, ар бир коомдук уюмдуга белгилүү бир мажбурлоочу чара колдонуу менен укук бир идеологиялык түшүнүккө келип саналат. Же болбосо укуктук эрежелер коомдогу эң улуу, эң негизги, эң баалуу эрежелер деп аныкталат. Ошондуктан биз эмне үчүн Кыргыз Республикасындагы эң жогорку эрежелер камтылган мыйзамды конституция деп атайбыз. Анткени конституция жана конституциялык эрежелердин кабыл алынышына коомдуктун бардык жашы жеткен мүчөлөрү катышышат. Анын улутуна, диний өзгөчөлүгүнө, саясий көз карашынан карабастан. Ошондуктан конституция бул коомдо жашаган ар бир адамдын, ар бир жарандын кызыкчылыктарын өзүнө камтыган жана анда ар бир адамдын тең укуктуулугун жана анын укуктук статусун аныктаган расмий негизги мыйзамдык акты болуп саналат. Нормативдик акты болуп саналат. Ошондуктан бул жол менен заманбап мамлекеттер эмнени көздөп атат? Бул жол менен заманбап мамлекеттер мамлекет өнүгүш үчүн, мамлекет белгилүү бир прогрессивдик өнүгүүгө ээ болуш үчүн коомдо эң жогорку эрежелер бул укуктук эрежелер болуш керек деген түшүнүктү орнотушат да. Ошонун натыйжасында укуктук мамлекет деген түшүнүк калыптанат. Бул укуктук мамлекет деген эмне? Коомдогу жалпы жүрүш туруштардын бардыгы, карым-катнаштын бардыгы укуктук негизде жана укуктук талаада жүргүзүлүшү зарыл. Ошонун натыйжасында биз укукту заманбап мамлекеттерде мамлекеттеги өлкөдөгү эң негизги идеологиялык бир мааниси бар, өзгөчө мааниси бар нерсе деп атайбыз да. Эми экинчиси укуктун мамлекетке карата ролу эмне болуп саналат? Бүгүнкү мамлекеттерде укуктун дагы мамлекеттин өнүгүшүнө тийгизген таасири өтө чоң жана эбегейсиз. Анткени биз жана башында айтпадыкпы? Укуксуз бир мамлекет болушу мүмкүн эмес. Укуксуз мамлекет бул ал баягы тартипсиз мамлекет же болбосо эч кандай өнүгүүгө ээ боло албай турган мамлекет деп атайбыз да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндөгү Сириянын мисалын ала турган болсок, Сирияда да мамлекеттик түзүлүш бар, бирок укуктук талаа жалпы өлкөнүн бардык территориясында орнотулбагандыктан бул өлкөдө эмне болуп атат? Жарандык согуш өкүм сүрүп атат. Өлкөнүн 50%тен ашык жарандары башка мамлекеттерден баш баанек издөө менен өтө кыйын абалда. Демек эмнени түшүнүп атабыз? Демек мамлекет болуш эле жетишсиз болуп саналат өлкөдө. Эң ириде
ал жерде калыптанган жарандар тарабынан аң сезимдүү түрдө урматтоо менен сыйлоого ээ болгон, эң ириде мамлекеттик органдардын, мамлекеттик кызмат адамдарынын корголушуна жана ишке ашырышына ээ болгон укуктук эрежелердин болушу зарыл. Качан гана мамлекет толугу менен укуктук талаада өнүккөндө, мамлекет толугу менен укуктук режимде өнүккөн учурда гана биз батыш мамлекеттердин, батыш демократиялык мамлекеттердин мисалында көрүп атабыз. Мамлекет өтө чоң экономикалык, социалдык өнүгүүгө ээ болот жана өзүн камсыз кылуу, мамлекетти өлкөдөгү жарандардын укугун коргоодо өтө чоң баягы прогрессивдүү натыйжаларды ала алат да. Мына ошондуктан укук мамлекеттин түзүлүп өнүгүшү үчүн аны уюштурат же мамлекетке карата уюштуруучулук функцияга ээ болуп саналат. Укуктун уюштуруучулук функциясы деген эмне? Укуктун уюштуруучулук функциясы бул мамлекеттин толугу менен түзүлүшүн аныктоосу болуп саналат. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 1-статьясынын 1-пунктунда эмне деп аталып атат? Кыргыз Республикасы бул укуктук, демократиялык, социалдык, мамлекеттик саясаттан дин мамлекеттик саясаттан ажыратылган көз каранды эмес унитардык мамлекет деп аталып атат да. Эми мындан эмнени түшүнөбүз? Эң ириде укук ушул жерде Кыргыз Республикасынын келечекте кайсыл багытта, кайсыл жолдо өнүгүшүнүн жалпы бир планын түзүп берип атат. Эң ириде бул мамлекеттеги биринчи баалуулук бул укуктук мамлекет же болбосо бардык мамилелер эмненин негизинде болуш керек? Укуктун негизинде болуш керек деп атат. Экинчиси бул демократиялык мамлекет. Демек, өлкөдөгү мамлекеттик бийликтин эң негизги булагы бул эл болуп саналат. Эл мамлекеттик бийликтин түзүүчүсү, эл мамлекеттик бийликтин ишмердүүлүгүн негизинен көзөмөл жүргүзүүчүсү болуп саналат. Демек, демократиялык мамлекет дегенде эмнени түшүнөбүз? Бул мамлекетти, өлкөнү эл менен бирге элдин кызыкчылыгы үчүн башкаруу деген түшүнүк алып келет да. Ошондуктан ар бир өлкөдө жашап жаткан адам мына ошол өлкөнүн демократиялык экенин, өлкөнүн өзүнүн ошонун ар бир адамдын кызыкчылыгын коргош үчүн түзүлгөндүгүн баягы түшүнүш керек да. Демек, биз бул жерден эмнени түшүнүп атабыз? Биринчиден, мамлекеттин баштапкы алып өнүгө турган багытын аныктаса укук. Экинчиден, укуктук эрежелер мамлекеттин кайсыл башкаруу экендигин аныктап атат да. Кыргыз Республикасында мамлекет башчысы ким экенин, мисалы үчүн Конституцияда Кыргыз Республикасынын мамлекет башчысы бул Кыргыз Республикасынын президенти. Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруучу органы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, аткаруучу органы өкмөт, сот адилеттүүлүгүн ишке ашыруучу мамлекеттик орган бул сот деп ар бир бийликтин түзүлүшүн, ар бир бийликтин кандай жолдо бийликке келет, ар бир бийлик органы кандай иш аракеттерди аткарат жана ар бир бийлик органынын алардын эл алдында, өлкө алдында эмнесин аныктап атат? Жоопкерчилигин аныктап атат да. Президенттин ыйгарым укуктары жана эл алдындагы жоопкерчиликтери, өкмөттүн эл алдындагы ыйгарым укуктары жана эл алдындагы жоопкерчиликтери, парламенттин сот бийлигин мына ошентип вертикалдык түрдө жана горизонталдык түрдө мамлекеттик органдардын аткара турган иш аракеттеринин жалпы жыйынтыгысын мына ошол эле алардын жоопкерчиликтерин аныктап атат. Демек, эмнени түшүнүп атабыз? Укук мамлекеттин эң баягы жалпы түзүлүшүнөн баштап эң жөнөкөй айыл өкмөтүнө чейин, айылдык жамааттарга чейин, айылдык ар түрдүү то есть коомдук түзүлүштөргө чейинки өзгөчөлүк то есть түзүлгөн бир уюмдардын, алардын иш аракеттерин жана алардын бири-бири менен болгон мамилелердин жалпы эрежелерин орнотуп атат. Мына ошондуктан заманбап укук бул өтө татаал түзүлүшкө ээ болуп саналат. Мисалы үчүн биз 15-20 жыл мурда укуктун
бир 7-8 тармагы белгилүү болсо, бүгүнкү күндө укуктун тармактары бул 20дан ашып отурат. Эмне үчүн? Анткени Кыргыз Республикасында башка өлкөлөрдө эле жаңы экономикалык тармактар, жаңы социалдык мамилелер ортого чыгып атат. Мына ошол ар бир чыккан коомдогу мамилелер, социалдык баягы коомдук мамилелер, алар укук тарабынан жөнгө салынуу ыктыячына, муктаждыгына ээ болуп саналат да. Ошондуктан укук мамлекеттин түзүлүп өнүгүшү үчүн аны уюштурат же мамлекеттин уюштуруучулук функцияга ээ болуп саналат. Экинчисинен, укук мамлекет менен жалпы калктын ортосундагы карым-катнашты жөнгө салат. Бул жерде укуктук карым-катнаштын катышуучуларын биз бир канча топко бөлүп алсак болот да. Бул биринчиси бул жеке адам. Жеке адамдын кызыкчылыктары жана анын милдеттери, анын укуктары жана эркиндиктери. Экинчиси бул коомдук уюмдар. Коомдук уюмдар дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Коомдук уюмдар дегенде бул коомдун кандайдыр бир муктаждыгын, ыктыячын, талаптарын ишке ашырыш үчүн түзүлгөн, коом тарабынан түзүлүп, мамлекет тарабынан катталган саясий партиялар, диний уюмдар, атайын союздар, профсоюздук уюмдар жана башкалар болуп саналат. Мына ошол коомдук уюмдар биздин коомдогу ар түрдүү биздин баягы мамлекетке көмөк көрсөтүү менен белгилүү бир функцияларды аткарат. Үчүнчү субъект бул мамлекет. Мамлекет дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Мамлекет бул коомдук өзгөчө саясий түзүлүш, анын колунда жалпы өлкөнү башкаруу саясий бийлиги бар жана жалпы өлкөнү башкаруу учурунда колдонуучу атайын мажбурлоо чараларына ишке ашыруу эмнесине ээ болуп саналат, функциясына ээ болуп саналат. Ошондуктан укук 3 негизги баягы коомдогу оюнчулардын иш аракеттеринин ыраттуулугун башкарат. Бул биринчиси мамлекет, экинчиси жеке адам, үчүнчүсү бул коомдук уюмдар. Ошолор менен ошол 3 топтогу субъектилердин бири-бири менен болгон мамилесин, кандай бири-бирине карата укуктарга, ыйгарым укуктарга жана милдеттерге ээ экендигин аныктайт. Демек, укук бул жерде, бул багытта мамлекет, коомдук уюм жана жеке адамдын ортосундагы мамилелерди эле аныктабайт, алардын теңдигин да, бирдейлигин да, тең укуктуулугун да камсыз кылып берүүчү өзгөчөлүктөргө ээ болуп саналат. Эми дагы бир укуктун мамлекетке болгон жалпы мамилеси бул укук мамлекет менен жеке адамдын ортосунда тең салмактуу өз ара ынтымактуу мамилени орнотот. Ынтымактуу мамиле деген эмненин натыйжасында келип чыгат? Бул укук менен мамлекеттин ортосундагы карама-каршылыктуу кызыкчылыктарды коргоонун натыйжасында келип чыгат да. Кээ бир мамлекеттерде, мисалы үчүн, укук тарабынан мамлекеттин көбүрөөк милдет укуктары орнотулат, ыйгарым укуктары орнотулат дагы. Мамлекет жеке адамдын ички иштерине кийлигишүү менен аны ага өзгөчө бир баягы мажбурлоо чараларын колдонуу менен эмне кылып коет экен, жеке адамдын жанакындай кызыкчылыктарын чектейт же укугун чектеп койгон учурлар болот да. Мына ошол эле учурда кээ бир мамлекеттерде мамлекет органдары кайра баягы коомдук уюмдардын укуктарын чектөө менен аларга эч кандай баягы кошумча бир иш жүргүзүү, иш аракеттерди жүргүзүү, ишмердүүлүгүн жүргүзүүн чектеп салат. Ошонун натыйжасында мындай мамлекеттерде мамлекет менен жеке уюмдардын же болбосо мамлекет менен адамдын ортосундагы мамиледе тең салмаксыздык пайда болот. Бул келечекте өзүнүн баягы терс таасирин тийгизиши мүмкүн да. Мисалы, мындай мамлекеттерди биз эмне деп атайбыз? Авторитардык мамлекет же. Бир адамдын керт башына сыйынуунун натыйжасында бийлик жүргүзүлгөн мамлекеттер.
Бирок Кыргыз Республикасынын конституциясындагы эң бирден бир орнотулган ыйык принциптердин бири бул мамлекет менен жеке адамдын тең укуктуулугун ишке ашыруу, бирдейлигин ишке ашыруу болуп саналат. Бул бирдейлик жана тең укуктуулук деген эмне? Бул укук тарабынан мамлекеттин статусу кандай болсо, жеке адамдын укугу жана милдеттери да укук алдында мына ошондой эле статуска ээ болуп саналат. Кийинки дагы бир өзгөчөлүк бул укук мамлекеттин башка мамлекеттер менен болгон байланышын жөнгө салуу эрежелерин орнотот. Анткени ар бир мамлекетте мамлекеттин конституциясында мамлекеттин тышкы саясатынын баягы багыттары кандай болуш керек, тышкы саясатта жүргүзгөн иш аракеттери кандай болуш керек, тышкы саясаттын негизги принциптери кандай болуш керек, мына ошол атайын мыйзамдарда жана укуктук эрежелерде орнотулат экен. Кээ бир мамлекеттер бул эл аралык эрежелерге өтө урмат сый менен мамиле жасаса жана эл аралык эрежелерди өзүнүн ички укугунан жогору коюшат. Жана мамлекеттер ортосунда байланышта мамиледе эң ириде эл аралык эрежелердин талаптарын ишке ашырууну көздөшөт. Ал эми тескерисинче кээ бир мамлекеттерде эл аралык эрежелер баягы ички эрежелерден, ички кызыкчылыктардан төмөн турат. Мындай мамлекеттерде биз бүгүнкү күндөгү баягы диктатура, атайын тоталитардык режим орнотулган мамлекеттерди алсак болот да. Бирок Кыргыз Республикасында бүгүнкү күндө кандай бул меме бар да, негизи мамиле. Бул эл аралык эрежелер алар Кыргыз Республикасынын укуктук эрежелеринин бир бөлүгү болуп саналат жана укуктук эрежелерде эле юридикалык күчкө ээ болуп саналат. Демек, укук башка мамлекеттер менен Кыргыз Республикасынын кандай мамиледе өнүгүш керек экендигин, кандай мамиледе болуш керек экендигин жана кандай мамиледе өз иш аракеттерин алып жүрүүсү зарыл экендигин аныктап турган эрежелердин жыйындысынан турат экен. Ошондуктан укук бир эле өлкөдөгү адамдардын, жарандардын мамилесин жөнгө салбайт. Бул мамлекеттик түзүлүштөгү уюмдардын дагы мамилелерин жөнгө салып туруу күчүнө ээ болуп саналат. Эми укуктун мамлекетке болгон таасиринин дагы бир өзгөчөлүгү, укук демек баягы коомдук катышуучулардын ар бир катышуучунун баягы кандай иштерди алып баргандыгы туура болот, кандай иштерди алып баргандыгы туура эмес болгондугун аныктоо менен адамдардын жүрүм турумунун чегин аныктоо менен мамлекеттик органдардын, мамлекеттик кызмат адамдарынын ыйгарым укуктарын жана алардын иштөө, иш алып баруу чегин аныктоо менен эмне кылат экен? Коомдогу ырааттуу коомдук тартипти орнотот. Коомдук тартип дегенде биз эмнени айтабыз? Коомдук тартип бул укуктук эрежелердин негизинде калыптанган бир стабилдүүлүк, укуктук эрежелердин негизинде калыптанган бир баягы бейпилдик болуп саналат. Эгерде коомдук тартип болбой турган болсо, анда биз жашоо турмушубузда эч кандай бир экономикалык же социалдык жакшырууну мындай элестете албайбыз да. Ошондуктан укуктун мамлекетке карата болгон мамилесинин же таасиринин натыйжасында калыптанган эң негизги жетишкендик бүгүнкү күндөгү коомдук тартип болуп саналат. Эми эң акырында эмнени жыйынтыктасак болот? Демек, укук жана мамлекет бири-бирине өтө чоң таасир этүү менен бири-биринен ажырата алгыс түшүнүккө ээ болгон бир баягы коомдун өнүгүшүнүн продуктусу болгон бир нерсе да. Мына ошондуктан бүгүнкү күндөгү укуктук мамлекет дегенде эмнени түшүнөбүз? Укуктук мамлекет дегенде биз укук тарабынан негизделген жана мамлекеттин ичиндеги жалпы тартип мамиле укук тарабынан башкарылган, укуктун улуулугун
баягы ишке ашырылган мамлекетти элестетебиз. Бирок ошол эле учурда эч бир мамлекет укуктук мамлекетти түзүүнү көздөө менен ошол мамлекеттин ичинде жашаган ар түрдүү улуттардын, диндин өкүлдөрүнүн, ар түрдүү коомдук уюмдардын, социалдык топтордун өзүнүн ички турмушунан калыптанган эрежелерди, ички турмушунан калыптанган моралдык эрежелерди, ритуалдык эрежелерди, андан сырткары жанакы руханий баалуулуктарды эч качан экинчи планга калтырбаш керек. Сөзсүз түрдө укуктун негизги милдети бүгүнкү күндө, укуктук мамлекеттин негизги милдети мына ошол руханий баалуулуктарды андан ары өнүгүшүнө, баягы шарт түзүү, андан ары өнүгүшүнө белгилүү деңгээлде стимул берүү, мотивация берүү болуп саналат. Ошондуктан коомдогу жарандардын жүрүм турумун бир эле укук тарабынан башкарылбайт. Коомдогу жарандардын мамилеси жалпы коомдук эрежелер тарабынан башкарылуу менен коомдогу ыраттуу мамиле орнотулат. Рахмат.